Адептүү дегендин өзү кеңири түшүнүк. Ал сенин сылыктыгың, тартиптүүлүгүң, абийириң, элпектигиң, боорукерлигиң жана адилеттүүлүгүң. Адамдагы жакшы сапаттар болсо баары кошулуп келип адептүүлүктү түзөт. Адептүү бала ар убак тентектик кылбайт, калп сүйлөбөйт, ата энесин угат, тил алчаак болот. Мектепте жана үйдө болсун өзүн бир калыпта алып жүрөт. Окуучунун эң негизги эмгеги сабак болгондуктан, ал сабактарын да жакшы окуйт. Ал эми адеби жоктук адамдагы эң жаман сапаттардын бири. Эгерде бала бир жолу ээн баштык кылып, калп айтып, адепсиздик адаттарга үйрөнгөн болсо, ал андан ары да өнөкөт кылып алышы мүмкүн. Азыркы шартта биз машина, автобус менен көп каттайбыз. Бул жерде кичи унутпаш керек. Улууларга тура калып орун бошотуп, келиңиз, отуруп алыңыз деп орунду көрсөтүп турсаң, жалаң алкышка ээ болосуң. Кээде автобуста карыя адамдар туруп турса, отургучка көзүн жумуп алып уктамыш болуп отурган балдарды кездештиребиз. Жөн турбай тентектик кылып, өзүнөн кичинекей балдарды ыйлатып, колундагысын тартып алган балдар да болот. Олтургучтарга ар кандай сүрөттөрдү тартып чиймелеп, коомдук имараттардын дубалдарын булгап, бузуп, бооруна өз аттарын жазуу туш келди сөздөрдү, сүрөттөрдү чиймелөө, аялдамаларда, аянттарда какырынып түкүрүнүү адепсиздиктин белгиси. Адамдын адамдыгы акылында гана эмес, анын адебинде, сабырдуулугунда,